Алла субханаху ва тааля пайгамбарыбыз ушундай дуаларды үйрөтүп, пайгамбарыбыздын дуаларында тилек эле эмес, жолдомо дагы бар да. Бул не деген? Пайгамбарыбыз кээде Алладан эмнени сураганды үйрөтөт. Дагы ошого жолдомо берет. Силердин жашооңордо ушул нерсеге болуусуна аракет кылгыла. Мисалы, Алладан сурап атабыз, я Алла жүрөктөрүбүздү бир кылгын деп. Токто, жүрөктөрдү бир кылганга эмне кылдың сен? Сен эмне кылдың? Сен эмне кылдың? Мен эмне кылдым? Жолдомо берип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва дуа сураганын ичинде эмне бар экен? Жолдомо бар бизге. Оңолууга эмне кылышыбыз керек экен? Анын үчүн эң биринчи Алланы эстейли. Аулиялар, жакшы адамдар, бактылуу адамдар Алланы ар абалда көп эстегендер. Алладина ядкуруна Аллаха қияма ва қууда ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқи самавати вал ард Раббана ма халақта хада батила субханака фақина адабан нар. Алар кимдер? Акыл ээлери, чыныгы салих, түз бактылуу адамдар кимдер? Алар Алланы эстешет. Ядкуруна Аллах қияман, туруп дагы, отуруп дагы, ва қуудан ва ала джунуби, жатып дагы эстешет. Демек, ушундайдан билип атабыз, Алланын зикирин дайыма кылып жүрүшөт экен да, жакшы адамдарчы. Жакшы адамдар ол только сөзсүз эле таспих кармаганда эле Алланы эстеп, же болбосо мечитке келгенде эле эстеп, аны менен чектебейт экен. Бул жакшы адамдар турганда дагы, отурганда дагы, жаткан абалда дагы дайыма Алланы эстеп турушат экен булар. Жана ой жүргүзүп турат экен. Жер менен асмандын жаралуусунан. Охо, бул жылдызды кандай жаратты экен, айдычы, күндү, караңгылыкты, шамалды. Жер асмандын жаралуусуна ой жүргүзүп турушат экен. Ятафаккаруна фи халқи самавати вал ард. Раббана ма халақта хада батила. О Раббым, ушуну сен бекер жараткан жоксуң мынаны. Жөн эле максатсыз эле күндү, айды, жылдызды жараткан жоксуң. Күндүн бир максаты бар. Күндү жаратпаганында билбейм, биздин жашообуз кандай болот эле. Айды жаратпаганында билбейм, биздин жашообуз кандай болот эле. Түндү жаратпай койгонунда билбейм, биздин жашообуз кандай болот эле. Жарыкты, күндүздү жаратпай койгондо кандай болот эле биздин жашообуз билбейм. Шамал жаратпай койгондо билбейм. Демин кысыгып шамалды эңсеп издеп калганыңдан көрөсүң да, шамалдын кадырын. Ашчы айнекти. Кондиционер иштечи тез дедим. Болбоду дегенде берчи бир кагаз-багазың барбы кичине деп. Алла Таала ошончо элге, ошончо жандыкка шамалды жөн эле берип атат го. Эч нерсесин сурабай эле. Алланын ошону айтып атасың да, ма халакта хада батила. Сен буну бекер, максатсыз, пайдасыз жараткан жоксуң я Алла. Ма халакта хада батила. Субханака фақина адабан нар. Сен бекер жараткандан таза затсың. Бекер, максатсыз жараткандан таза затсың сен. Аруу затсың бардык айыптан, бардык кемчилдик, жетишпестиктен. Бизди дозоктун отунан түбөлүктүү кор боло турган, күйө турган дозоктун отунан сакта. Буну ким Кур'ан үйрөтөт турган. Ошон үчүн иншалла Алланы дайыма зикир кылып жүрөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзү дайыма табиятындачы, сыпатында кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ядкуруллах фи кулли ахьян. Пайгамбарыбыз бардык абалда Алланы эстеп жүрүшкөн да. Бардык абалда. Курсанчылыкта дагы, кайгыда дагы, эртең менен дагы, кечинде дагы, бардык абал деген албетте ажатканага киргенде Алланы зикир кылса болбойт. А бул жерде фи кулли ахьян бардык учурда деп атпайбы? Ал кандай болуп калат десе, тил менен эмес, жүрөк менен зикир кылат. Ажатканада адам баласы жүрөк менен зикир кылсын, болбосо шайтан ар кандай арам ойлорду салат. Ар кандай азгырыктарды салат. Жүрөк менен, тил менен эмес. Чыкканда гуфронака деп атпайбызбы?
Не деген? Алла кечиримиңди сураймын деп. Ошончо учур сени зикирге кылбай койгонум үчүн кечирим сурайм деп. Биз чыгып алып зикир кылбай эле жүрөбүз го. Ошончо турганда жакшы адамга ой келбейт. Зикир бул чеп, бекем чеп. Шайтандан сактанганга, коргонгонго бекем чеп бул. Аллахым барыбызга товфик берсин. Пайгамбарыбыздын табияты дайыма зикир кылат эле, дайыма маанайы жарык эле, жүрөгү жумшак эле. Жумшактык бул пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү. Кимге жумшактык берилсе, бардык жакшылык берилиптир. Ким жумшактыктан кур калса, бардык жакшылыктан кур калыптыр. Инналлаха рафиq yuhibbur rifq. Алла өзү жумшактыкты жакшы көрөт. Фабима рахмати миналлахи линта лахум. Сен сахабаларга жумшак болдуң, Алланын райымы менен ушул. Сен өзгөчөлүгүң, жумшактыгың. Адам баласы жумшак болсо, Аллаху акбар, пайгамбарыбызга жакын болот. Алланын алдындагы өзгөчө, жакын периштелер бар. Адамдын даражасы тууралуу талкууга салып турган. Ошолор линул калам, ким жумшак сүйлөйт. Ошол боюнча алхамдулилlah даражасы бийик болот экен адамдын жумшак сүйлөгөн боюнча периштелердин талкуусуна чөт экен. Bir günde siz kança söz söylediniz? 100. Siz 150, 200 söz söylediniz. Meyli siz 300, kança söyleseniz daha. Kede köp söyleyt, kede az söyleyt. Azmaz kıcalat bolup orup atkanda azırak söyleyt. Настроение жакшы болсо, бу токтотуп болбойт буну. Кыскасы канча сөйлөсөңүз да, ошонун канчасы жумшак, канчасы катуу. Периштелер тиякта талкуулайт экен. Даражасына ошого жараша даража. Ошого жараша даража. Амалга бекем, башка бирөөлөргө сөзгө жумшак. Сөзгө жумшак. Бул деген жумшак сүйлөгөн деген, баягы биздин бир сөз бар, Алла пух деген. Андай эмес. Андай кеп эмес ал, жумшак сүйлөгөн. Жок, ал кеп эмес. Айтат да мындай деп. Жибектей жумшак бол, ошол эле кезде катуу бол. Жибек жумшак кандай катуу билесиз? Мындай жөн жибин үзүп көрүңчү. Колуңузду кесип кетиши мүмкүн. О кандай, ол катуу ал. Бирок ошол эле кезде одновременно бир эле кезде бул жумшак да өзү катуу. Амалга катуу бол. Шайтанга, азгырыкка туруштук бергенге, арамга, барбаганга өтө бекем. Бир башкаларга пайда жеткиргенге өтө жумшак. Аллахым товфик берсин, пайгамбарыбыздын табияты ушундай эле. Жүрөгү жумшак эле. Жүрөгү жумшак. Өткөнкү сабакта Мүлк сүрөсүнүн жараткан Алла субханаху ва тааланын аяты. Алла таалам халакас самавати саб'ан тибаqa, кават-кават кылып 7 асман жаратты деп эдикпи? 7 асман, асмандын өзгөчөлүктөрүн айтканбыз. Бүгүн ошонун уландысында Хунак абвабу самавия танзилу минха арзакул муъмин. Асмандын эшиктери бар, тугандар. Асмандын эшиктеринин сакчылары бар. Кайсыл жерден амал кирет, кайсыл жерден рух көтөрүлөт, рызкы түшөт, бардын өзүнүн эшиктери бар. Бизге көрүнмөгөнү менен эшиктери бар. Кичинекей эле өзүңүз ойлосоңуз болот, туган. Мына бир туюк кылып койсо биз каяктан чыгабыз? Каяктан чыгабыз? Туюк кылып койсо. Каяктан кирет? Ана элдер кирип атат, чыгып атат мечиттин эшигине. Мамиле жердегилер асмандагылар менен мамилеси өтө бекем. Фиссамай рызкукум ва ма туадун, силердин рызкыңар асманда дейт. Момундун рызкысы түшө турган асмандын эшиктери бар. Ошондой эле Хунака абваб самавия ta'ruju fiha arwahul mu'minin ba'da mautihim. Момундар өлгөндөн кийин, көз жумгандан кийин жаны чыгып кетет го. Бу жаны каякта дейбиз да. Аллаху акбар. Адамдын жаны чыга турган асмандын өзү ачыла турган эшик бар экен ошондон кийин. Бардык жерден барып эле уруглай берип андай эмес. Сен да миң бар да аны эшикти барып ошол жерде түртөсүң да. Мына дуалды түртө берсең ачылбайт да. Адамдын руху дагы чыкканда ошондо асмандын эмеси менен.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ge чейин açılады дейт. Эшиктеричи. Кыскасы 7 асман тугандар бул акыйкат бар нерсе. Кур'ан-ы Карим бул тууралуу бир топ жерлерде кабар берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 7 асманды тең көргөн. Маселе эми да. Молда сен аяктан эле сүйлөп атасың да. Бул боюнча эч ким көргөн эмес го, бизде Нобелевский премия алгандардын бирөөсү эле айткан эмес го деп. Адамзаттын эң чоң сыйлыгын ала турган киши Мухаммад Расулуллах. Ошону васила деп коет. Не деп коет экен? Васила деген адамзаттын эң улуу мартабасы, андан жогорку мартаба жок да. Пайгамбарыбыз айткан: мен үчүн васила сурап койгула. Ким мага васила сураса, мен ага кыямат күнү шапаат кылам деген. Алла Таала василаны ушундай бир макам бенделеринен бир пендесине даярдаган. Үмүт ошо мен болушум керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла вада берген өзүчү. Ошо василаны бүткүл адамзаттын алдына тартуулайт да. Пайгамбарыбызга. Ошон үчүн азандан кийин айтабыз го: Аллахумма рабба хадихи даъвати тамма ва салатин каима ати Мухаммаданил васила. Ошону айтып коет, васила деген ошо макамды айтат да. Алла пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга васила макамын ата кыл дейбиз да. Васила макамын бергин депчи. Мейли пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дедик? 7 асманды тең көргөн. Жана биринен бири кылып ар биринен кирген. Жабраил периште экөө чогуу кирген, чогуу көтөрүлгөн. Ар бир асмандын эшигин сакчысы алардан сураган: ким бул деп. Эмне үчүн? Ким менен шеригиң? Эмне үчүн бардың эле деп бардыгын. Мирач кечесинде бул бардыгы айтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: асмандар периштелер менен толтурулган экен деген. Толо периште экен. Термизи шарифте келет, Абу Зар разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: инни ара ма ла тарауна. Пайгамбар айтат: мен көргөндү силер көрбөйсүңөр, көрө албайсыңар. Ва асмау ма ла тасмаун. Мен укканды силер уга албайсыңар. Жок, экинчиси: силер көрбөгөндү мен көрүп турамын, силер укпаганды мен угуп турамын. Себеби пайгамбарыбыздын көзүнүн күчтүүлүгү, кубаты таптакыр башка. Угуусунун күчү дагы таптакыр башка. Көзүнүн күчтүүлүгү ушул жерде өткөндө Мухаммад Расулуллах китептен сабак өткөндө айткан эле. Пайгамбарыбыз Алла субханаху ва таала чыгыштан батышка чейин алаканын алып келип көрсөтүп койду дейт го. Көзүнүн күчтүүлүгү Мединада таш уруп атат. Чоң бир асканы чабып атат. Бирок Шамдыгы көрүп турат. Бул мындай күч көздүн сиз кайерге чейин көрө аласыз өзү? Кайсы жерге чейин жетет сиздин күчүңүз, көзүңүздүкү? Канча километрге татат? Мейли, дүрбү коюп алыңызчы, канчага чейин татат көрөйүн. Пайгамбарыбыздын көзүнүн күчүн караңыз, канчага чейин татат? Эң күчтүү көздү Алла Таала Мухаммад Расулуллахга берген. Жердин үстүндө туруп, бардыгын көрүш тиякта турсун, жердин астындагыны көрүп турган. Бул жерде эле эмес, субханалла, жерде туруп, Мадина Мунавваранын мечитинде намаз окуп, бейишти көрүп турган. Дозокту көрүп турган ошол жерде турган. Көздү кара канча күчтүү. Андай көз жок да. Пайгамбардын куласы эмне деп атат? Инни ара ма ла тарауна. Силер көрбөгөндү мен көрүп турамын. Мен көргөндү силер көрө албайсыңар. Силер укпаганды мен угуп турам, мен укканды силер уга албайсыңар. Пайгамбардын угуусу канча күчтүү. Кабырда азапты угуп турат эле. Кабырдын азабын угузуп коеюн дедим эле дейт, просто силер өлүктөрүңөрдү көмбөй коесуңарбы деп корком дейт. Кабырга өлүктөрүңөрдү койбой көмбөй коесуңарбы деп корком да. Кой. Уже бир угузгандан кийин адам көмбөй эле үйдүн үстүндө эле бир же үйдүн бир комнатасында бир нерсе кыласыңарбы дейт да.
Мен мындай сөзүм өзүмчө айтып атам да. Көнбөй эмне кыласың? Көнбөй кайга алып барасың? Елестетіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не dedi? Atat es-sema ve hukka laha an ta'itta ma fiha mawdi' arba asabi illa ve fihi malakun wadi'un jabhatahu lillahi ta'ala sajidan. Пайғамбарымыз айтып атпайбы? Сіздер ұқпағанды ұғам деп, оқып тұрам деп. Асман бір жол қырчылдап, тітіреп, жарылғанға жақын болып. Ақысы бар дейді. Міне қырч дейші тұға, мысалы көп салмақты неме болып кетсе. Асманда 450 жай жоқ дейді, періште болып оған дейді, қараңыз. Асманда 450 жай жоқ екен, періште болып оған. Бош жай 450. Мына. Арба асаби деп 450 айтатын екен. 4 манжал. Ушунчалық жай жоқ екен, періште болып оған. Бізде оған мечта жайлар тұрбайбы? Асман қаяқта тұрады. Жеріңізді салыштырсаңыз, асманның қай жерінде қалып кетеді, Құдай біледі. Ал періште не қылып тұрады екен? Вафихи малакун вадиун. Періште жабхатаху, пешенесін қойып тұрады, Аллаға сажда қылып дейді. Туғандар, ошон үчүн айтабыз, сажда қылайлы. Аллаға сажда қылайлы. Сажда қылған сайын Аллаға жақындаймыз. Сажда қылған сайын күнәләребиз кечирилет. Даражабыз көтөрүлөт, сооптор берилет. Алланын ыраазычылыгы түшөт, Алланын ырайымы түшөт. Сажда қылған сайын пайғамбарыбызга кыямат күнү жакындайсыз. Ошого жараша. Көп сажда кылып, мага жардам бер деди пайгамбарыбыз. Валлахи, лау та'ламуна ма а'ламу. Аллага ант ичип айтайын. Эгерде силер билсеңерчи мен билгенде, ла дахиктум қалилан ва ла бакайтум касиран. Азырақ күліп, көбірек илап қалмақсыңар. Егерде мен білгенде сілер білгеніңерде, анда азырақ күлөт элеңер, көбірек илайт элеңер. Валама талаззазтум бин нисаи аля фуруш. Төшөктө аялдармен рахаттанбай калат элеңер. Аны билгенде. Вала хараджтум иля суудат ай турук тажаруна иля Аллахи таала. О, кең тала майданға шығып кетмексіңер. Алла Тааладан жалдырап, жалбырап иламақсыңар дейді. Тастағисунаху ва тарфауна асватакум биддуа. Алладан жардамын сұрамақсыңар, үніңөрді қиқыр өкіріп. Я Алла, қабырына заманан сақта, дозоқтың отынан. Эмне деген күндер башыбызға келетат. Эмне деген сыноолор башыбызға келетат. Пайғамбарыбыз айтады. Егер мен билгенде Аллаға ант ичип айтайын, билгениңерде азырақ күлөт элеңер, көбүрөөк илайт элеңер, төшөңөрдөгү рахатыңарды таштап, о кең талага чыгып, үнүңөрдү бакырып, кыйкырып, Алла Тааладан жардам сурап, пана тилеп калат элеңер. Ма тара фи халқи рахмани мин тафаут. Сен көрбейсің, мейірімді Алла Тааланын махлуктарында, жаратуусунда сен көрбейсің бір қандай тафаут, айырмалық, дал келбестік, тафаут деп қояды да өзі. Арабтарда фата яфуту деген сөзден шығады. Бір нәрсе сен жоқ қылып, зиян алып келіп, кемшілдікті қылғанды айтады, тафаут дейді. Қысқасы айтқанда, бір дал келбестік, Алла Тааланы бір жаратып қойғаны бір қарасаңшы, ал жерден бір сен бір қынтық таппайсың да, бір айып таппайсың, бір кемшілдік таппайсың. Bir dal gelmeslik bir tappaysın da. Bir ayrıma olup kalgan dersen tappaysın. Anna kulle şeyin halakahu'r rahman fahuva mustavin. İmnen Allah jaratsa, Allah akbar. Al orundu da. Her bir nersenin özünün ordunda jaratkan, layıktуу jaratkan, dal gele turgan kılıp jaratkan, oşonun payda, ziyanın bardığın eske alıp durup jaratkan, bir daha ayıp çok. Kemçildik, kıntık çok, jaraka жоқ, töre emес gelişpestik, teң salmaktуулuktu jogotkon, андай жоқ tuğanlar. Allah subhanahu wa ta'ala, "Allazi ahsana kulla şeyin halaqahu
وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينَ. Allah Taala өзін сыпаттап еді. Ахсана кулле шей халақаху. Жаратқанын ептеп жаратып қойған жоқ. Сапатсыз қылып, қиышық-пиышық қылып, далгелбестік, жарақсыз қылып, андай жаратқан емес Алла Таала. Ахсана кулле шей. Өте чырайлы. Атқана кулле шей. Итқан менен, совершенство, кемел даражада жаратқан Алла Таала. Биринчи инсанның жаралусын топырақтан баштаған дейді. Суну Аллахиллази атқана кулле шей. Иннаху хабирун бима таф'алун. Алланың қылуысына көз салып қойың. Тақсыр, атқана кулле шей. Әрбір нәрсені итқан деп қояды. Мықты, майын шығарып, сонын қылып тұрып жаратқан Алла субханала. Бардығын. Кеше бір таныш врач айтты, адамды мол бармақта отпечаткалар болады ғой. Шундай эми жазылып калганда, анан кейбир адамдар кислота коюп, жосо буну эптеп күйгүзүп чыдап, ушуну кетирип туруп анан барып неме кылат экен да, өзгөртүпчү. Паспортторду же башка неме өткөзөт окшойт. Кетирсе барса дагы эле ошо чыгат экен да. Күйгүзгөндөн кийин деле ошо чыгат экен да. Ошон үчүн анча-мынчалар сурап калса, аракет кылбай эле койгула деп койгула. Мындай бурмала берейин деп, бир нерсе кылып берейин депчи, ушу сырыйлык кылыпчы, шулуңдар бар да. Ошолорго айтып кал, бул Аллаху акбар, жүгөрмөктөр. Өтпөйт дейт. Кара. Алла кандай жараткан тақсыр. Өзгөртө албайсың Алланын жаралысында. Аракет кылышыңыз мүмкүн тияк-пияктадыр. Мен Алла Таала жараткандан. Сизге канча жүрөк берди го, болду. Андан чоң кичине эч ким бере албайт. Андан башка өңдү эч ким бере албайт. Сизге Алла бир көз берди, болду. Андан чоң кичине башка кылып чыгарып. Алла берген көз ошол эле. Ошо каш, ошо кирпик. Андан башка эч ким кыла албайт. Атқана кулли шей, ахсана кулли шей, а'та кулли шей. Алла ар бир нерсенин жаралуусун берди, өзүнүн түзүлүшүн берди. Канчо, качан, кайсы убакта. Аллаху акбар. Иннаху хабирун бима таф'алун. Алла Таала кылган иштериңердин бардыгынан кабардар. Ойлобогула да, билбей эле галат болушу мүмкүн же кандай деп, андай болбойт. Ар бир нерсеңизди жараткан Алла субханаху ва таала кабардар. Жашоого ушул сыпат менен жашаш керек да. Инналлаха рақибун алейкум. Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала көзөмөлдөчү силерди. Кабардар деди. Угуучу деди. Акыр шыбырлашып атасыңар, угуп турат. Андан да акырын сүйлөсөң угуп турат дейди. Эми Алла субханаху ва таала караңыз, ар бир нерсени кандай жаратты? Хатта нахла арыны, баларына. Намла кумурсканы карап коюңуз. Хайванат, айвандардын бардыгын караңыз. Туюр, канаттуулардын бардыгын караңыз. Жана мындан башканын бардыгы. Аллаху акбар. Фир'аун Муса пайгамбардан бир жолу сураганда, Муса, сен робум пайгамбар кылып жиберди деп атасың. Ошо робуң ким өзү депчи. Болбосо Фир'аун, мен Кудаймын дегенде, ана роббукумул а'ла. Мен силерден улуу робуңармын деген да. Фир'аунчу. А Муса пайгамбар келип айтып атат, мен роб жиберди деп атат. Сен кайсы роб жиберди? Биякта мен турсам да. Фир'аун өзү эч ким роб десе эле жарыя салган. Кейбир адамдар бар, өзүн ат коюп, эч ким деле аны айтпаса да өзүн неме кылып алган. Фир'аун сурады Муса пайгамбардан. Ким робуң дегенде анан кийин сыпаттап берди. Муса алейхиссалам ачык, айкын роб ким экенин тааный турган, жаратуучу ким экенин, чыныгы, кожоюн, берүүчү, өңдөөчү, түстөөчү, сүрөттөөчү жакшы тааный турган, ачык, айкын, эч бир шек күмөнү жок. Шундай кылып туруп Алла субханаху ва таала бул дагы вахий менен да. Кала фама раббукума я Муса. Муса, Фир'аун айтып атат. Силер Харун экөөңөр келдиңер, пайгамбарыбыз, Алла робубуз жиберди деп. Ким экөөңөрдүн робуңар өзү? Кала Муса пайгамбар айтты. Роббуналлади а'ата кулли шейин сумма хада. Робубузду айтып коелу ким экен? Ар бир нерсеге берген,
өзүнүн жаралуусун берген. Халқаху. Строениясын, фигурасын, өңүн, түсүн, ар бир нерсенин өзүнүн жаралуусу бар. Кулактыкы ичинен өзүнчө эле керемет. Көздүкү совсем башка. Макулбу? Бардык инсан өзүнүн эмесин. Өң баштыкында да каш кайерде туруш керек, баштын кайеринде болуш керек, кирпиктер кайерде тизилиш керек, тиштер кайка тизилиш керек. Экөөнү алмаштырып койгон жок да. Алла бардык нерсени ушуну айтып коет. Аата кулла шейин халқаху. Алла субхана ва таала вujud жоктон берип туруп, лайыктуу ага сүрөтүн берип атат. Канчалык заманын, маканын, шуун, халат бардыгын. Бунун бардыгы Алла субхана ва тааланын эзелтен илимин талабына жараша. Сиз таксыр мында ойлобоңуз да. Биз мында жаралып калдык го. Алла субхана ва таала эзелтен эле билет эле биз ушундай өңдө жаралуубуздучу. Ошол илимине жараша Алла субхана ва таала жаратып атат бияктан. Ошол Алла субхана ва таала илимин курчап алган. Ошол данышмандыгы менен жаратып атат. Алла өзүнүн кудурети менен жаратып атат. Кийин анан хидаят берип атат. Сумма хада. Кийин жолдомо берип атат. Кумурскамага өзүнчө жолдомо, жыланга өзүнчө жолдомо, балыкка өзүнчө, арстанга өзүнчө, көгүчкөнгө өзүнчө, чымчыкка өзүнчө, пилге өзүнчө, инсанга өзүнчө, жинге өзүнчө. Бардыгын Алла субхана ва таала жараткандан кийин жолдомо берип атат ага. Кандай жолдомо? Лима фихи салаху вujudихи. Бул жакта жашап калууга жолдомо берип атат. Калып калууга канчалык? Мейлиби? Тамак аш, тиричилик, эмнени жейсиз, эмнени жебейсиз? Кумурскан кайсыны жейт, кайсыны жебейт? Жылан эмнени жейт, эмнени жебейт? Эшек эмнени жейт, эмнени жебейт? Арстан эмнени жейт, эмнени жебейт? Инсан эмнени жейт, эмнени жебейт? Кээ бирлер бар, темир жейт. Я, кээ бирлер жебейт. Кээ бирлер таш жейт, кээ бирлер жебейт. Макул, кээ бирлер заң жейт, нажас жейт, а кээ бирлер жебейт. Кимге кандайын Алла субхана ва таала? Аллаху акбар. Ва ма'рифату ма ядурруху ва ма янфауху. Кайсы нерсе пайда берет, кайсы нерсе зыян берет, ошонусун да Алла таалам берип койгон да. Билет. Кайсы нерсе пайда, кайсы нерсе зыян экен. Айванга дагы какталган ысык, чоктогон алып барыңыз эмне кылат экен? Билет ал. Жануарлар да киши кумурска да билет. Эмне баратсаң, тосуп мен оң жагынан кетер. Бир жолу мени көрүп калдым. Жыгачы кадимгидечи өсүп барган, бияка поворот кетти. Кайра. Каяктан билди бул жак тосуп экенин? Токтоп калбайт да. Субханалла. Таң каласың Алла субхана ва тааланын хидаятын көрсөң. Кана ошо карай турган хидаяттын көзү болсо бизде. Ар бир нерседен Аллахты таанысак болот. Кереметин, кудуретин көрсөк болот. Эмнеде кылып жараткан болот? Эмне кандай жолдомо берген? Бир күн убакыт болот, Кудай кааласа келгенде. Өзү балча элекке мен кызгам да. Анан кичинекей, мектепте кезибизде атабыз балча элек кармайт эле. Анан тияк бияктарын айтып берсе, Аллаху акбар. Куранда дагы ошол баягы сурат пчела деп коет го. Балары боюнча сүрөт түшкөн да. Ошо балары боюнча ошо бил балары канча жашайт билесиз ал. Бир сезон алардыкы. 40 күн 50 күн Аллаху акбар, саламу алейкум. Болду. Келди, кетти дүйнөдөн. Бирок ишти кылып кетти да алар. Пайдалуу болуп кетти да. Кандай дейсиз? Туурабы? Кусканы дагы пайдалуу, чакканы дагы пайдалуу. Айтчы гана пайдасы жок деп бисмилла. Биз жеп аткан бал ошон баардыгы баларынын эле кусундусу, кыйынсына бербей эле. Бирөөнүн кусундусун жеп алып эле азыр кыйын болуп эле, деп эле. Оң жак сол жакты карап эле, шыпа таап эле, ухмуш экен деп ошо. Баларынын кусундусу ошол. Жөн эле жүрө эле мындай эле туугандар. Болсо Алла таала фихи шифаун линнас. Ар кандай өңдү кылып койду, субханалла. Адамга, бардык түрүнө шифа кылып койду. Мен көп айтып жүрөм го, мурда баягы көзгө тирсек деген чыгат эле го бир нерсе, Ошо көзгө тирсек чыкса, мындай бир жашыл жипти
мындай восьмерка кылып туруп илип коесуз да. Анан бир аз убакыттан кийин кетип калат да. Бир жолу анан ушинтип жүрсө бир араб көрүп алды меничи. Анан мен бирочунда эле ошо Фатиха окугам магачы. Бул не бала деди да, анан кийин. Анан ушундай болот деп айтып бердим магачы. Фатиха окугам деди. Болбойт муну деди. Фатиханы жөндө эле окуп кой деди. Мындай бурабай тигиндей кылбай эле. Ыргыт муну деди. Муну сиңе ширкке алып барат, бул болбогон нерсе деди. Анан көрөтөдү, көзүңө бал сүйкө деди. Ошону болду. Мен дейт, балам, кызым, эмне жери орса, только биздики бал менен дейт. Болду. Биздин бир сөз дейт. Да, анан кийин бисмилла деп анын замат билбейм канча убакыттан кийин жок болуп калды да. Алхамдулилла. Баягы адамда биз неме болбосо жүрө берет экенбиз да. А так мына туугандар бал менен. Эмнени айтып аттык эле? Демек туган ар бир нерсени Алла Таалам өзүнө жараша түзүлүшүн, макулбу? Канча күн жашайт, кандай жашайт бардыгын берип, ошолордун арасынан эмне пайда, эмне зыян, жегенде, ичкенде, турак жайында жана башка бардыгын айтып калган. Бир чымчык бар. Биздин устазыбыз айтат эле, Маулана Ихсанул Хак дамат баракатуху. Инсан кыйынсына өрбөсүн дейт да. Инсандан бийик учкан, инсандан катуу жүгүргөн, инсандан көп уктаган, инсандан көп жашаган жаныктар толтура экен да. Инсандан шустрыйлар көп экен. Айтат, бир жаныбар, биз свет үйгө алып келдик деп, свет качан келди өзү бизге? Билесиздерби? Свет качан келген бизге? Кыргызстанга мисалы кээ бир айылдарды го, мына кече эле 70-чи канча жылдар анан барды окшойт. Мейли 100 жыл деп эле коелучу, эминтип эле. Свет качан келди деди. Бир 7-8 кылымдан бери, качан жаралгандан бери чымчыктын атын эсимден чыгып атат. Уя түк уягылат. Уясын укмуш токуйт. И жайлоолордо бир чөп болот. Сындырып алып келип койуп коет, түндөсү күйөт да алчы. Ал ошо мурда эле үйүнө киргизип алган светти дейт да. Аллаху акбар, ал күндүзү мына жарык бербейт да. Макулбу? Күндүзү жарык бербейт. Караңгыга келсе жарык берет да. Ошондойду кыркып субханалла. Баягы уясына кирип коюп туруп аны. Коюп коет экен. Коюп туруп эмес, коюп коет экен. Аллаху акбар. Керемет. Мейли, мынакей туугандар, мынаны кыскасы Фираун ушинтип сураганда Муса пайгамбар жооп берип койду. Биздин робубуз ким экен билесизби деди. Мына. Сен робмун деп атасың. Мына роб деген ким болот деп. Ар бир нерсенин өзүнүн жаралуусун берген, андан кийин жолдомо берген, жашап кетиш үчүн. Ушуну карап туруп, эми бул Муса пайгамбардын бул далилин Фираун сындыра албады. Осол болуп калды. Карады, чөтө выход жок. Не кылышын билбейт. Кала фама бал курунил ула. Башка суроого өтүп кетти. Көбүнчө ушундай болот да булар. Ушуну аягына чыгып койбойлу дегенге токтоп киши жок да. Бүттүбү? Давай робуңдан кайт, жакшынакай ошо Аллага анан көрөк роб деп ошого сыйын сажда кыл деген. Жок, сразу башка жака өтөт да. Бүтүп электи элечи. Бул ушундайлардын баягындай ал-Mu'tariz kal-a'ma кеде суроо берүүчү ошондой сокур болот да. Өзүнүн жеңилип калып атканын билип баратат да, башка жака өтө берет. Токто, биринчи мынага точка коелу, анан башкага өтөйүн. Точка койдук, кол кой. Жеңилдим деп кой, болду. Кетти. Кеде да биз айтып калабыз да туугандарга, токтоп тур, биринчи маселени бүтөлү. Талаш болуп калат да. Ошону талашта биринчи даганза бүтүрөлү, анан башкага өтөйлү. Мынакей Фираунда мындай кылыгын баштады да, сразу айтты. Фама бал курунул. Анда болсо мурдагы адамдар, мурдагы кылым доордагы адамдар, булардын акыбалы кандай болду? Алланы жок дегендер бар эле го. Алла Таала бар, бирок шериги бар дегендер бар эле го. Ошолор эмне болду өлгөндөн кийин деп. Муса пайгамбар айтты: "Илмуха инда Rabbi fi kitab." Мен каяктан билем эмне болуп атканын. Анын илми мен Роббум алдында ал. Китептеги бардыгы жазылган ал. Кандай ким не болсо ошого берет Алла Тааланын жазасын ал деп. Мыналар ошо кайтарып акырып алып турганын эмне болгон. Муса пайгамбардын бир дуасы менен Фираундун 1.600.000 аскери менен бир секундта жок болгон да. Тамаша эмес да бул. Тамаша эмес. Айткан: "Фандур кайфа кана акибатул муфсидин." Карап кой. Бузукулардын акыбети акыры эмне менен бүтө берген, карап кой.
La yadullu ve la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala bir nesedен kata getirmeydi. Unutmaydı da Allah Teala. Allah'ın çeşimin hiç kim artqa kıla almaydı. Allah Teala bardığın biri üçün. Allazî halaka sab'a semavatin tibaqa. Jaratkan Allah'ın tanıyla. Al jarattı jeti asmandı qavat kılıp. Ma tara fi halqir rahmani min tafawut. Sen görmeysin meyrimli Allah Taala'nın jaratısında hiçbir kıntıktı, ayrımalıkты, teң salmaksızlıktı. Bundaylardı hiç qanday görmeysin. Farji'il basara hal tara min futur. Emi oşunday bolgan soň sen gözüň gayra çapçı. Hal min futur bir teşik bir jarakabı görüp turasыңбы Allah Taala'nın jaratkanından? Aydı bir жақшылап қарачы, bir жерine ушундай teşik gördүң беле? Gündü қарачы, bir жылдызды қарачы, же асманды қарачы. Же Allah Taala'nın jaratып койгон нерсесинен bir gördүңбү ушундай bir кынтыкты? Жок. Stummarji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'a wa huwa hasir. Anday bolsa, sen keyin gayra közüňü jügürtçü. Dağı iki jolu. Көз карашың кайра өзүңө кайтат, кор болуп чарчаган абалда дейт. Мындай дейт да. Асманды карай бериңиз, кайра издеңиз. Дем алып туруп кайра караңыз. Gözünüz kor bolup çarçagan boldan kaytat, bирок bir daha kıntıktap albayсыз дейт. Allah Taala караңызчы, эмне деген дават берип атат бизге. Кара дейт. Карратайын деген эки жолу карачы, дагы эки жолу карачы деген бар, эки деп эле токтобойт бул таксир. Көпкө. Миллион жолу кара, gözүң саңа кайтат, кор болуп чарчайт, бирок сен таппайсың дейт да. Биринчи башынан айтып койду, көрдүңбү кичине ар жак бер жактарын депчи. Hazır başında ne de koyduk mınake? Min tafawut, ayrımalık, dal gelibeslikti gördün de bir çakırdı. Andan keyin görüp Allah subhanahu wa taala aytat min futur. Görөсүңүз bir jaraka bolup kalgan жерди gördün mü? Zdaniyalaryň jarakasyny görüp atasın. Maşinlerden başkalardan her жерден. Bирок bunu gördün mü? Ana Allah subhanahu wa taala uşu menen bizi alsızlığыбызды alып kelip, özünün kudretinin belgilerini görsetip atat dagı. Summarji'il basara karratayn. Summarji'il basara karratayn. Keyin sen kayra közüňü jügürtçü deyt da. Dagı iki jolu. Ne bolat eken? Yanqalib ilaykal basar. Köz qarашың sana kaytat. Basar khasian, kor bolup kaytat. Wa huwa hasir, charchagan awalda. Mundayça aytkanda karratayn, raj'atayn, ukhrayayn, kayra kaytar qara. Hatta la yapqa shubhatun li mushtabih. Şektengenge hiç qanday şek kalbaş üçün, gümön sürögөнгө hiç qanday gümön kalbaş üçün, oşunça Allah subhanahu wa taala aytat, daha bir qarap koy. Daha bir qaradım. Daha bir qara. Ana keyin aytpada, men prosta uyqum kelip atkanda qarap koydum ele depçi. Жақсы уктап алып qara. Charchaganında qara. Göz aynegi jok qarap kaldım ele. Göz aynegi tagып alıp qara. Dürbüm jok ele. Dürbüň menen qara. Bu karratayın manisinde köp nerse jatat da. Gayra qara. Allah Taala'nın qaraçı qanday kılıp bizdi çakırıp atat. Tuğan sen kişiniki mahluksun. Uşunça mahluk bekerle jaralaw. Uşunça çoğun bekerle jaralaw. Ba'id kullal ba'd. Ayyara halal. Allah Taala'nın jaratkan nersesinden kemçilik taap albayсың, кындык таап албайсың буга. Футур эч кандай bir жарака барака таппайсың bundanчы. Wa huwa hasir, сага чарчайсың, чарчаган абалда келесиң. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adab as-sa'ir. Mana tabarakta şunu okuyuz go. Jana çındыгында biz kozdoduk eng jakın asmandı. Emne menen? Bimasabih, çıraqtar menen. Mındayça aytkanda yıldızlar menen. Ve ja'alnaha, jana bul yıldızlardı biz rujuman li shayatin, şeytanlardı ura turgan taş kılıp koyduk deydi. Şeytanlardı ura turgan taş ekende asmandan uçup kalat go. Ve a'tadna lahum adabas sa'ir. Şeytanlarga jana şeytandı erçigenderge biz dayardap koygonbuz. Tozoktogу, жалынды отты дейді.
Жөнөкөй от эмес. Мындай эле от эмес. О, жалындуу от. Саир. Саир. Адаба саир. Дозоктун жалындуу отун даярдап койгон биз. Бул жерде Аллах субханаху ва тааля Мүлк Табарак сүрөсүнүн башында өзүнүн улуулугун, өзүнүн бийиктигин, кудуретин, бардык нерсеге кудурет жететкен, өлүм менен жашоону жаратканын айтып, жети жер, жети асманыңды жаратып койду. Анан бизди кайра ошо акылыбызды, оюбузду бул жака бурду. Карачы бир табасыңбы бир нерселерин деп. Чарчайт, эчтеке таппайсың. Эми дагы бир жакшы ишенимиң бекем болсун деп айтып койлу. Асманды кандай кооздодук дейт. Не деди асманды? Эмне кылып? Эми асман жөнөкөй эле асман эмес. Кооз асман, чырайлуу асман. Өзгөчө, машаалла, мындай булутсуз болуп, жапжарык болуп калат го. Бизде да мына Бишкекте анча көрүнбөйт. Тоого барып туруп бир карасаңыз, ойбой, кандай бир касиет. Бир башкача ошо жылдыздар. Карап бүтпөйсүз, эсептеп бүтпөйсүз. Же санын чыгаргандар барбы? Айтат мынакей. Гоятал хусн вал баха. Аллаху акбар. Өтө чырайлуу да. Өтө кооз. Шундай жаркыраган. Масабих кавакиб. Мындай четен түндөсү жарык берген ошо жылдыздарды. Инна зайянна самаа дуnya бизинатил кавакиб. Алла Таала башка жерде мындай деп айтат. Biz dünya asmanı, mında çetkan dünya asmanı degen en жақын asmanды айтат. Бизгечи en жақын asman мына да. Ана сиз ойлобоңуз ушул эле окшойт депчи. Бул сизге en жақын asman деле айтып койдук дейт. Тияга дагы бар да. Ушу en жақын asman бар го. Ушунун алдында жер бар го. Бир шакек да, чөлдө ыргытылган бир шакек сыяктуу. Чөлдө ыргытылган бир шакек сыяктуу. Чөл дегенде мына Африканын сахаралары бар. Не деп коет? Сафар деп коет? Сафари дейби, не дейт? Сахара деп коебу? Сахара. Сахара чөлү. О, машаалла. Эмелерде биз арабча сахара деп коет да. Вот ошондой жесем, мына Казакстанга деле бар чөл. Самолетто учуп баратып, Байкалдын ары бери тегерегинде чөлдөр. Ошо бир барып самолеттен бир шакек ыргытып жүрсеңиз, издеп көр, табасын таппайсың. Кудум ушундай биз жашап аткан жер биринчи асмандын алдында ошондой экен да. Издеп атып зорго тапсаң таптың, таппасаң жок да, жер барбы, жокпу. Анын ичинде жердин алдында Кыргызстан канча, Кыргызстан ичинде Бишкек канча, Бишкектин ичинде Кашкарий канча, анын ичинде мен, сиз канча. Анан сүйлөгөнүбүз го бирок ааламды састат да. Сүйлөсөк го тоба кылдым го, Алла. Айдаган 4 эшики ышкырыгын таш жарат деди. Инна зайянна самаа дуnya бизинатил кавакиб. Мынакей. Жылдыздар менен Алла субханаху ва тааля кооздодук дейт Алла Таала. Кооз кылып койгону адамдарга жол тапкан. Азыркыга чейин алхамдулилля эчтеке технология өнүгүп кетти го. Болбосо мурункулар бардыгы жылдыз менен жол табат эле. Каяка? Жылдыз менен жол тапчу. Так, деп чолпондуз каяктадыр. Саранчын эмес, жол, так. Оң жак, сол жактан карап туруп, ана кыбла ушул экен деп намаз окуйт эле. Эчтеке жок, эч ким жок, эч помпос жок, эч нерсеси жок, айфон жок. Болду. Асманды бир карап туруп эле. Кыбланы карап намазын окуй эле. Андай адамдар. Ошондой эле жерге караганда бизде суу көп да. Океандарда кургактыкка караганда суу көп да. Кемедегилер кантип тапчу? Точно ошондой болду. Асманды карап туруп эле. Кандай Алла Тааланын пайда кылып берип койгон? Кандай пайда кылып берип койгон? Экинчиден мына шайтандарга ташырып туруш үчүн. Эмне үчүн шайтандарга таштыр? Булар тияка чыгат да уурулукка. Силер ойлоп атасыңар, жерде эле уурулук бар деп, тиякта деле бар. Ууру ар жерде эле ууру экен да. Пайгамбарыбыз айтты, эң жаман уурун айтайм, намаздын ичинде уурдаган деди да. Намаздын ичинде да уурлар бар экен. Биз ойлоп атабызбы, Карпинка деле окшойт деп. Бишкекте эле окшойт, жок.
Мечит сыртында, ичинде, намаздын ичинде уургандай. Пайгамбарыбыздан сураганда, намаздан да уурдайбы? Ооба, уурдайт. Рүкүнү толук кылбайт, сажданы толук кылбайт. Ушул намаздын уурусу деди. Болгондо да эң жаман ууру ушу экен да. Ошон үчүн рүкүнү толук кылып, шашылбай. Сажданы толук кылып, шашылбай окушубуз керек болгондо. Эми асманда бул ууруларды айтайын. Мына көз ачыктарга келген ошолор. Палчыларга келген уурулар да. Тик кабарап келет. Болгондо дагы неполный информация да булардыкычы. Жүзүнүн бирөөсү чынга далга тияктан анча-мынчасы илешип калат, 99 жалганды коштуруп урат да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ким көз ачыкка барса, Мухаммад алейхиссаламга түшүрүлгөн Куранды жалган, капырлык кылганга барабар dedi. Maza kuntum taqulun fil jahiliyati iza rumiya bimisli hada. Jahiliyatta murunqu doorda şu жылдыз учканын көрүп туруп, не дейт элеңер силер дейт. Сахабалар айтышты, Аллаху ва расулуху а'lam. Kunna naqul wulida leyla rajulun azim aw mata rajulun azim. Allah'ın elçisi bilet koy, bирок jahiliyatта biz мындай деп айтат элек. Эгерде ушундай бир учса жылдыз, bir улуу адам төрөлдү го, же бир улуу адам өлдү го дейт экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын уулу Ибрахим алейхиссалам көз жумганда күн тутулган эле. Күн тутулганда. Анан алар айтты, ушундай өткөндө тутулат окшойт. Пайгамбарыбыз билет, бирөөнүн өлгөндө дүйнөгө келгенде күн тутулбайт. Айдын да, күндүн да тутулуусу риваяттарда келет. Айдын да, күндүн да тутулуусу бул Алла Тааланын кудуретинин белгисин көрсөтүү үчүн. Жакшына болгула дагы, тооба кылгыла, күнөөдү таштагыла, ахиретиңерди ойлогула деп ушуга эскертүү үчүн келет экен. Булар да ушинтип айтканда пайгамбарыбыз айтты. Fa innaha la yurma biha li mauti ahad wala li hayati. Бул жылдыз ыргытылганда бирөөнүн жашоосу, бирөөнүн өлүмүнө тиешеси жок мунун. Анын үчүн эмес ал. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idha qada amran sabbaha hamalatul arsh. Бирок Алла субханаху ва таала Роббубуз качан бир чечим чыгарса, аршты көтөргөн периштелер тасбих айтат экен. Не айтат экен? Субханаллах дейт экен Алла чечим чыгарганда. Summa sabbaha ahlus sama alladina yalunahum. Кийин ага ошол аршка жакын асмандагылар ошолор тасбих айтат экен. Hatta yablugha tasbih ahla hadhihi sama dunya. Мына ушул эмеге чейин келет экен. Тияктан айтылды да аршта. Анан аршка жакын асман. Келе берет, эми жерге жакын асманга чейин экен да. Ошонун тасбихи дейт. Ушуга чейин жетет дейт. Summa qal alladina yalunahum hamalatul arsh li hamalatil arsh. Кийин ошо аршка жакын дагылар аршты көтөрүп турган периштелерин айтат экен. Маза qal rabbukum. Не дейт экен силердин Роббуңар? Fayukhbirunahum маза qal. Анан айтат экен Алла Таала мындай деди деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Sayukhbiru ba'du ahli samawat ba'dan. Кийин кээ асман кээ бирден айтып келе берет. Те түшөт силерге эң жакын асманга. Анан бул жерде жиндер ушул жерден алат экен дагы ушу сөздү өзүнүн досторуна, кайсы көз ачыктарына. Акырын кухан, ошо палчы көз ачыктарга ошолорго жерде салат экен булар. Булар ошондо ошол учурларда буларды ошо урганда периштелер жылдыз менен урат экен да буларды. Жакындабагыла деп. А кээ бирлерин алып калат дагы айтып келет. Пайгамбарыбыздан ушу көз ачыктары боюнча суралганда пайгамбарыбыз лейсу бишей, булар эчтеке эмес деген. Бизде бар го, сен эчтеке эмессиң дейт го. Хотмаса, булар айткан перче, сен эчтеке эмес булар деп. Калу я Расулаллах айтты, Алланын элчиси. Иннахум юхаддисуна ахяна ли шейн фаякуну хаккан. Кээде булар ушу көз ачыктар бир сөз сүйлөп коет, чын чыгып калат го деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, тилкал калима минал хак яхтуфу ал-джинни. Бул ушундай акыйкат сөз айтасыңар го, ушу жин тияктан уурдап алганда, жулуп алганда, фаяхлифуха фи узуни валийи, ошол жин менен займас эткен чогуу иштеген, макулбу? Ошону көз ачыктын кулагына салып коет. Садиқухул кахин, көз ачык досуна салып коет дагы. Ал анан не кылат?
فَيُخَلِّتُونَ مَعَهَا مِيَةِ كَذِبَ 100 жалғанды аралаштырып тұрып айта береді аны. Bir ay murda başınız oruğan eken деп koyat. Oruğanda kimden başı oruğaydı bir ay murda? Bir ay murda şu siz jaman bir tuş görün. Tuş görüp de adam gede jaman gede жақшы. Bol jolda oru öğret de bana. Şu toşlarına bilip atat dep işeni örüp, o jaktan imandan ajırağınga jakın kaladi. Kuday saktasın. Ve a'tadna lehum azabas sa'ir. Biz oşondaylarga dozoktun azabı bolganda dagı dozoktun жалындуу азабын даярдап койгонбуз дейт. Жалындуу азабын. Ve idel jahimu su'irat. Dozok özü аябай жалындатып Алла субханаху ва таала буну жалындуу жаратканда. Угуп туруңуз. Абу Хурайра разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Нарукум хадихи." Bu dünyada mына отуңар бар го, нам пышырып атасыңар, тамак пышырып атасыңар. Я, тияктан дагы эмне шорба пышырып атасыңар. От бар го мына отуңга жагып аткан отуңар. Мимма юқады ибну Адам, адам баласы күйгүзүп жагып атканчы, жузун вахид мин 70 жузан мин нари жаханнам, дозоктунчу 70'inin bir bölüğü eкен ошо. Bunu bir rivayette çeşmelep berет, 70'inin bir bölüğü kандай. Qalu vallahi in kanat la kafiye. Sahabalar aytты, Бұл şu büröle жетиштүү болмок, bundan 70 есе күчтүү болса кандай болор экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Иннаха ай нару жаханнам." Дозоктун оту бар го, кандай? Фуддилат алейха ай алан нари дунья. Bu dünyaga qaraganda dozoktun otu qanchalik artıq? Bitis atwa 60 juz'an 69 есе. Kulluhunna misli harriha, her biri uşunday ısıqta. Ravahul Şeyhan Buxaride, Muslim'de. İmam Ahmad İbni Hibban, bular da aşıkça mınday dep aytılgan. Dünyanın otun mına bizge akiyanga bir salgan eken de, iki jolu salgan eken, marratayn deydi. وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيهَا مَنْفَعَ لِأَحَدٍ. Eğer de oşol dozoktun otunçe, mına akiyanga iki jolu salıvaganda bizge paydası tibeyt ele deydi. Ot salsan ele o var, tamağın var güzüp, jok kılmak da. Çıtasar mı? Nan, hop, jok. Bilese güzüp pişiren, özü dünyada tuğandar, mınal, maşineyi, telefonu bul, otsuz bolboyt da tuğandar. Burası biz buğa göngül burbayız da mı? Giyi otkan giyimler var mı? Otsuz bolboyt bulardan bardı. Temirler otsuz bolboyt bular. Bardığın eritip de yapıya kala turgan kaç? Mümkün emes bu. Oşo biz paydalı bolboyt ele deyt. Paydalı bolboyt ele. Eğer de akiyanga iki jolu salıp muzdatıp beribegende. Aytadat buna jeda. Qala wa rawahu Ahmad ve İbn Hibban fi sahihihi. İmam Ahmad jana İbn Hibban özünün sahihinde vel Bayhaqi. Bular üçeten fazadu fihi. Oşo fi rivayatihim. Rivayatında göbeytü da qoşumça aytdı. Ne dep? Duribat an-naru dunya bil bahr marratayn. İki jol uşunlar salgan eken da. Ve laula zalika ma ja'alallahu taala fiha manfa'a li ahad. Uğup alыңыз, eger de bunitpegende büröge dagı payda vermege emes eken bul ot. Güygüzgönün bardığını külü olmağı eken. Oşo için bugün dediler ança amçalar var, bilesler mi? Kok suvu yemileri var. Ne de potele? Gömürlerç. Alar temirde eritip koydu. Bize Kırgızistan'da gömürge bayızgan, alhamdulillah. Ança amça jellerden şunda gömürler çıkat da, alardan plotnost yemeleri güçlü da bayçı. Ana bir ki yeme var bizdeki peçkalar. Güygüzsen onu eritip satal. Metallurgik kombinatlar kaç tetet alardı. Onda bizde bunun yemelerge bolboyt alçı. Barganda күчтүү да, бири-биринен бири күчтүү. Ошо бая салганда bir чекесине анча-мынча тийип аксар этишler. Кандай болгон чакта да туугандар, бу тамаша эмес бул. Алла Таала отту жаратуучу өзү. Дүйнөнүн оту чипуха. Ушуну көрүп, кой деп тияктагы оттон коркуп, арам нерсени эле таштадып атат. Болду, бизди андай эле кайра коркутуп эле, чүмкөнтүп эле неме кылып жүргөн жок. Просто сен арам нерсени таштап бүттү. Жакшынакай жаша, адам болуп жаша. Сен адам кылып жараттыкпы, адам болуп жаша. Ошо чакырга да. Шайтан жанталаш бизди азгырып атпайбы? Абу Хурайра разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Уқида алан нар 1000 сана хатта ихмаррат." 1000 жыл отту күйгүзгөндө кыпкызыл болгон экен. Сумма уқида алейха 1000 сана. 1000 жыл дагы күйгүзгөндө дозокту. Хатта биядат аппак болуп калган экен. Summa uqida aleyha 1000 sene. Dağı 1000 yıl. Hatta isvaddat. Anan da 1000 yıl kapkara olgan eken.
Фахия сауда мазлама же болса музлима. Бұл дейді дозақ қап-қараңғы екен да. Мына қап-қараңғы түн болады ғой. Бұның қараңғылығы ештеңе емес та, дозақ ошондай қараңғы, қап-қараңғы. Мындай деп түшүнүңүз, дүниенің отunu дозоқтың 70-ші бөлігі. Дозоқтың оту ушун ысык, буну толық муздатқандан кейін, дағы муздатқандан кейін, ушунти муздатып, 69 жолу муздатып, 70-шісі мына отта. О, биринчisi қандай болды екен, елестетіңіз. Құдайым барыбызды дозоқтың отунан сақтасын, амин. Ошон үчүн Роббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина адабан нар. 3 нерсени сурап атасыз. О Роббум, дүниеде жакшылык бер, ахиретте жакшылык бер, жана дозоктун отунан сакта. Дүниеде жакшылык бер. Дүниенин жакшылыгы эмне? Пайдалуу илим. Некен? Пайдалуу илим. Дүниенин жакшылыгы эмне? Адал, ырыскы. Дүниенин жакшылыгы эмне? Ыймандуу жубай жана ыймандуу перзенттер. Болду мына дүниенин жакшылыгы. Дүниенин жакшылыгы туга. Ахиреттин жакшылыгы Аллахнын бейиши. Аллахнын дидары. Дозоктун жана дозоктун отунан сакта. Дозоктун оту тамаша эмес. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Буга чейин дагы. Дозокто азаптар бар го, эки түрдүү да. Көбүнчө просто от менен, ошон үчүн дозоктун отунда көбүнчө от саир деп айтылып калганда, нар деп айтылып калганда, а так ал жакта суукта азап бар. Неге экени? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өтө көп ысып кетет го. Өтө көп ысып кеткени бул мин файхи жаханнам, дозоктун деминен экен да. Деп береткен да. Дем аласың го? Ошо ысыктык ошодон. Пайгамбарыбыз аны пана тилегиле деген. Пана тилегиле деген. Дагы дозоктун бир азабы ичинде суук азабы бар, аны замхарир дейт. Не декен? Замхарир. Аллахумма инна науду бика мин замхарир. Замхарир деген азаб. Тирмизиде риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи Абу Хурайра разияллаху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Иштакатын нар иля раббиха. От арызданып тур Алла Таалагачы. О Роббум, акала ба'ди ба'дан, кебирими кебир жеп салды дейткендер. Фа адина лаха би нафасайн. Ошондо от арызданып атат, дозок арызданып атат. Роббум, кебиримди жеп салдым, не кылайын? Алла Таала уруксат берди. Эки дем алып ал деген экен. Не деген экен? Фа адина лаха би нафасайн. Эки дем алганга уруксат берген экен. Нафасун фи шита ва нафасун фи сайф. Кышында бир дем, жайында бир дем дейт. Жайында бар өтө ысыктагы бир дем, кышында өтө суукта бир дем экен да. Ошо дозоктун деми. Бул риваят Бухари, Муслимде дагы бар. Алла субхана ва таала баарыбызды сактасын. Бир туугандарыбызды сактасын, бала чакаты энебизди, элибизди, жалпы мусулмандарды